Азыр заказ кылган үйрөнөбүз. Мынакей киресиңер дагы человечка басып, өзүңөр сохранить этип койгон товарга кирип, товарыңарды басасыңар. Ушул көйнөктү тандадым. Көйнөктү басып, бул жактан эми көйнөгүңөр караласыңар, кандай текшерилгенби, рейтинги кандай, обычный ушинтип товарыңарды текшерип, кызылды басасыңар. Кызыл басканда бул жерден размерлерди тандабасаңар болот. Бул стандарт болгондуктан размерлер чыккан жок. И количествосун тандасаңар болот. Кызылды бассаңар ушинтип чыгат. Бул айтып жатат эмнеге могул акчалар, эмнеге юаньдар алынып жатат дегенчи. Мынакей үстүн карасаңар адрес толтурганбыз, бирок чыкпай калды. Ушул жака басабыз дагы адрес үстүнөн үстүнө басып койсок, бияка автоматически толтурулуп калат. Күтүп турабыз. Загрузка бул сайт кичине загрузка америк болот экен. Астына толуктун ичине галочка басып коюш керек. Кызылды басасыңар. Бул жерден карап алат, толук толтурулду, туурабы. Анан ылдый жакта дагы бир жерге адрес толтурушубуз керек болот. Ого 00 юаньдан кийинки строчкага адресибизди толтурабыз. Басабыз дагы үстүнө кайра эле жанакынтип ставить кылабыз, копировать этип турупчу. Бул жака өзү коюлуп калат. Күтөбүз. Загрузка кеч болот ушул сайттарда. Мынакей көрдүңөрбү? Азыр карап алабыз туурабы деп. Если сомнение болсо каргоого жибергиле. Мына монтип кара чыгып калды. Көрдүңөр, незаконно депчи. Эми бул жерден 22 деген санды өчүрүп көрөйүн. Главный астында туура болсо, үстү деле эчтеке болбойт, не важно да. 22-ни өчүрүп көрдүм. Азыр вот сохранить этилди көрдүм. Бул жерде юаньды айтсам, 5,50 деп юань турган. Бул да доставка үчүн, жеткирип бергендери үчүн 5 юань алышат экен. Анын астында 1 юань деп галочка турат. Ал галочка бул товар текшерилгендиги үчүн 1 юань алышат. Ал эми стеклянный нерсе берсеңер 2 юань кыласыңар. Эми кызылды басасыңар дагы оплатага өтөсүңөр. Оплатага өткөндө Alipay чыгат, анан WeChat чыгат. Силер Alipay'ди тандайсыңар. Мынакей Alipay чыкты. Кызылды басасыңар дагы. Кызылды басканда перейти Alipay деп чыгып калат. Ошол перейтини басып Alipay'дин ичине киресиңер. Ичине киргенде ушундай пароль коесуңар го, ушул паролуңарды жазасыңар да оплата кылып коесуңар. Мынакей берден чыгасыңар и товарыңар ушул жерге түшүп калат.